Күндүн өзөктүү окуялары менен тааныштырып, ынтымак телеканалында кабарлардын толукталган чыгарылышы. Студияда мен Айжамал Улжобай кызы, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Жогорку кеңеште Атамбаевди экс-президент макамынан ажыратууга макул болду. Ош шаарында жарылып кеткен май куюучу жайдын ордуна кайрадан курулуштун жанданышы боюнча мэр үн катты. Жалал Абадта бир нече адам орган кызматкерлери баңгизат менен кармалдыңар деп коркутуу жолу менен акча алгандыгын айтып чыгышты. Ошто аймактагы ишкерлерди колдоо максатында аймактык экономикалык форум өттү. Баткенде жылкычылар саам алсатып 100 миңге чейин киреше тапса боло тургандыгын далилдешти. Жылкы байлап акча табуунун ыгын кантип өздөштүрсө болот? Жогорку кеңеш 27 июнда Алмазбек Атамбаевди экс-президенттик макамынан ажыратуу боюнча чечим кабыл алды. Анда 103 депутат макулдугун берип, 6 депутат каршы добуш берди. Эми Алмазбек Атамбаев мыйзам чегинде берилген кепилдиктерин ажырап, ага кылмыш ишин козгоого жана суракка чакырууга жол берилет. Бериле кетсек, Алмазбек Атамбаевди экс-президенттик макамынан ажыратуу боюнча 13 июнда депутаттык комиссия түзүлгөн. 20 июнда комиссиянын корутундусу угулуп, жогорку кеңеш кабыл алган токтом башкы прокуратурага жөнөтүлгөн. Депутаттык комиссия Атамбаевге 6 айып таккан болсо, прокуратура анын 5-өсүн кароого негиз бар деп бүтүм чыгарган. Атамбаевге Крым-Төбөл Азиз Батукаевдин абактан бошотулушуна, Бишкек жылуулук электр борборун оңдоп түзүүдөгү коррупциялык иштерге аралашкан, баш калаага көмүр жеткирүүчү компаниянын кызыкчылыгын коргогон, мыйзамсыз жер алган деген айыптар коюлууда. Жогоруда аталган иштердин баары жазык кодексинин 319-беренеси менен сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Ошто мындан 3 ай мурун жарылуу болгон күйүүчү май куюучу жай биротоло жабылсын деген элдин талабына бат чара көрдү. Элдин ачуусунан кийин Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев май куюучу жайлардын ээлерин чогултуп тилдеп алганга да үлгүрдү. Жолугушууда ишкерлерге мыйзамсыз май куюучу жайлардын ордуна соода түйүнүн курууну сунуштады. Теманы Жусупбек Кошмат уулу улантат. Ош шаарындагы түштүк-чыгыш кичи районуна кире бериштеги Октан сервис аталышындагы күйүүчү май куюучу станция кайрадан иштешине жергиликтүү жашоочулар нааразылыгын ынтымак телеканалы аркылуу билдиришкен эле. Аныбыз жарылды, эмне болду эми? Ушул жердеги элдерге, кичине элдерге деген эме бериш керек, татырчылык бериш керек. Бул окуядан соң кала бийлиги күйүүчү май куюучу жайдын ээлери менен жолугушуу уюштурду. Жергиликтүү ишкерлер менен болгон жыйында мэри эч бир ишкерден акча албастыгын айтып, Исанов көчөсүндөгү аталган май куюучу жайдын ишин токтотуу талабын койду. Мен ушундай эл жарылып, ушундай тынчтанып атса, ошодон акча алып кайра заправканы курдум. Бар ошо заправканы негасыз мына. Мына сиз биринчи жолу көрүп атам. Жол мага келип органдарына акча бердим. Эмне үчүн ушундай Кудайдан коркпой ушул заправканы кайра ушунча элди, шаардыктардын бардыгын ушундай коркуп турган мезгилде кайра урматтабай, сыйлабай баштап атасың. Мыйзамдаштырып атсаңдайсың. Норма мыйзамдар бар да, өзүңөр деле бир иш кылып атканда ошончо акчаны салып атканыңарда мыйзамдын чегинде кылбайсыңарбы? Уруксатты алып, нормага туура келеби? Кийин салып алсам кайра бузуп ушерп болуп калбайбы деп өзүң суроо бербейсиңби? Атыңыз кем? Атың кем? Разрешение бере берет да, разрешение бере берет. Азыр ачык айтайын, аттарын айтпайм. Разрешение бергендерди түрмөгө киргизиш керек да. Кайсы жылы разрешение алсаң, ошолорду тартып туруп азыр кайрадан иш козгоп, тартылатсаң разрешение берген. Биздин шаардын прокуратура бардык мына укук коргондор турат. Эме Котбекешек ишин. Ошо тартыш керек ошондой нормага туура келбеген жерлерди кимдер уруксат бергендер. Ошто мындан ары май куюучу жай курууга уруксат берилбейт. Анткени Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев кала аймагында май куюучу жай курууга тыюу салган буйрукка кол койгон. Ал эми буга чейин Ош шаарынын аймагында курулуп калып иштеп жаткан май куюучу жайлардын ээлерине өз каалоосу менен жабуу боюнча сунушун айтты. Май куюучу жайдын жетекчилери. Мына сиздерден мен суранычтагы нормага туура келбегендер өзүңүздөр эле азыртатам. Биз документация башка соода түйүн кыласыңар, гостиница кылсаңар, эл мындай тынчтанбай турган имарат кылсаңар, мен бардык жагынан жардам берейин силерге. Жыйында шаардагы май куюучу жайлардын ээлери бир катар сынга алынды. Ошондой эле мындан ары да май куюучу жайлардын коопсуздугу, мыйзамдуулугу текшерүүлөрү кошумчаланды. Ал эми Ош шаарынын мэринин буйругу менен мыйзамсыз курулуштарга уруксат берген мамлекеттик органдын кызматкерлерине кылмыш иши козголо турганы айтылды. Курулуш болобу же болбосо ушундай бир аз эстеп койсо, аны комиссия кабыл алат.
комиссиянын ичинде архитектори болот, электриги болот, суу чарбасынан жана башка тийиштүү органдардан бир нече специалисттер болот. Эгер ошолордун кайсы бири мына айтып атат, өзүңүздөр уктуңуздар, бизде бүт уруксат кагазыбыз бар деп атат, бирок эмнегедир өрт коопсуздугу боюнча уруксат кагазы жок болуп атат. Ал өрт коопсуздугу боюнча кызматтын өкүлү ал жерде сөзсүз болуш керек болчу да, ошон үчүн ага баа берилет. Эгер ошол жок, ушундай бир акт вода берилип кете турган болсо, ага мыйзам ченеминде чара колдонулат. Шаардык милициянын маалыматы боюнча май куюучу жайдын жарылуусунан соң Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 261-беренесинин 1-бөлүмү боюнча кылмыш иши козголуп, кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестине катталган. Май куюучу жайдын ээсине кырсыктан соң тергөө амалдары жүргөн. Андыктан соттун чечими чыкмайынча аны кайра куруу же иштетүү мыйзамсыз болгон. Томоюндук кылган деген бул бүгүнкү күндө мораторийга шылтоо жасап жатышат. Мораторий болуп аткан кезде текшерүүгө акыңар жок да. Бирок бүгүнкү күндө эгерде заправкаларда коопсуздук болсо, жеке эле заправка эмес, баардык нерселерде коопсуздук болсо, биз мораторийси жок эле, предписаниясы жок эле түзгүрүп аны токтотууга жана андан ары өзүбүздүн мыйзам чегинде иш кароого биздин укугубуз бар да. Учурда дагы эле май куюучу жайларга сотко чейинки төргөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Нормага ылайык май куюучу жайлар турак үйлөрдөн 50 метр алыс аралыкта жайгашы керек. Бул талапка туура келбегендерге ушул тапта акт түзүлгөн. Ошондой эле 22 жайда коопсуздук эрежелери сакталбагандыгы, ченемдик нормалар бузулгандыгы аныкталып, ал боюнча материал сотко өткөрүлгөн. Жыйынтык кандай чыгат азырынча белгисиз, бирок жергиликтүүлөр соттордон адилеттүүлүктү күтүп жатышат. Жүсүпбек Кошматов уулу, Ынтымак. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев менен ишкерлердин жолугушуусундан кийин алгачкы жыйынтык катары күйүүчү май куюучу жайлардын ээлери өз каалоосу менен буза башташты. Алгачкылардан болуп шаардын Кулатов Кичи районундагы Кыргызстан аталышындагы май куюучу жай бузулууда. Анткени аталган май куюучу жай туура эмес курулгандыгы боюнча бир нече жолу эскертүү берилген. Ошондуктан жеке ишкерлер ишти сотко жеткирбей эле буза башташты. Сөзүңүз көрүп тургандай, жанындагы медицинский центр бар, болгону бир 30 метрге дагы жетпейт. Ал жерде оорулуу адамдар дарыланат. Бул нормага сакталган эмес да. Андай 22 заправка, норма сакталбаган заправка бүгүнкү күндө сотко өттү. 4-июльдан баштап соттук иштер башталат. Жалал-Абадта бир нече адам милиция кызматкерлерине нааразычылык билдирип чыкты. Алар орган кызматкерлери баңгизат менен кармалдыңар деп коркутуу жолу менен акча алгандыгын айтышууда. Бирок облустук ички иштер башкармалыгы ал боюнча арыз түшпөгөнүн, ошол эле учурда УКМК териштирүү жүргүзүп жатканын кабарлады. Теманы аймактык кабарчыбыз улантат. Ал наша менде болчу. Машинасына келгенде машинасына отуруп бардачок үстүнө коёрум мен, алар келип бизди кармады. Хасанбек Даврановду милиция кызматкерлери коркутуу жолу менен достору жана тааныштарына баңгизат таштап, аларды карматып берүүнү талап кылышканын айтып чыкты. Корконуман, анан урганынан, буларды урганын силер элестете албайсыңар деле. Булар ушундай урат, адам ордуна көрбөйт, жерге жаткырып алып, бетиң тебелеп дагы тура берет. Пакетти кийгизип деле баклажкага суу куюп башыңа урат. Ар демке булар урат. Хасанбек баңгизат менен атайын карматкан жарандардын арасында айылдаш досу Арзыбек Имаралиев да болгон. Аны Хасанбек жолугууга чакырып, унасына баңгизат салуу менен милицияга карматкан. Алардан бошоп чыгуу үчүн Арзыбек 40 000 сом акча бергенге аргасыз болгон. Жаныма келип отурду машинага. Олтуруп жүргүзүп атканымда эле ошо Сузакровдудан деп келип 4 опер кишилер кармап алып кетишти бизди. Сузакровдуга алып барып, ал жактан ошо кимден алдың, не бул сеники деп уруп, биздики мен чегем деп айтасың деп уруп эме кылышкан. Жабырлануучулардын дагы бири болсо милиция кызматкери Улан Бакиев атайын баңгизатын үйүнө койдурганын айтууда. Анын ишендиришинче, жок жерден камалып кетпөө үчүн аларга 100 000 сом акча берген. Бакиев Улан мен өзүм жаныма келип, сени үйүңө койгонду билдиңби дейт. Жок, билбейм, мен ишканадан көрүп атам иштен десем, ал иштен эмес, өзүң маалыңдан сузактан балдар коюшкан деп ошо койганды Бакиев Улан өзү айтып кетти. Деген менен Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгы кыйноого кабылдык деген жарандардан эч кандай даттануу түшпөгөнүн билдирди. Бирок ошол эле учурда алардын кайрылуусу менен улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы териштирүү жүргүзүп жатканын да маалымдады. Эгерде кандайдыр бир жаран
милиция кызматкерлери тарабынан Уртокмокко алынып же бир зомбулук көрсөтүлгөн болсо, ал боюнча албетте биринчи түрдө биз өзүбүзгө ошо область иштер башкармаларына кайрыла турган болсо, анда биздин Кыргыз Республикасынын ички иликтөө кызматынын Жалал ат областы боюнча бөлүм кызматкерлери бар. Ошолор тарабынан иликтөө жүргүзүлөт. Ага юридикалык мыйзамдуу түрдө баа берилет. Бул жыл башынан бери милиция кызматкерлери Уртокмокко алды деп даттанган алгачкы учур эмес. Буга чейин да бир жаран милициянын кыйноосунан Баңгизаттын мойнуна алганын айтып, апасына видео кайрылуу жасаган болчу. Бирок аны милиция четке каккан. Белгилей кетсек, Жалал ат облусунда жыл башынан бери милиция кызматкерлери мыйзам бузган 23 учур катталган. Бул сандар өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2 эсеге аз. 3 опер урду машина менен салып келип алышып, Жалал ат областынын УДСына. А мен мойнума алдым бардык нерсени. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу. Баткен бажысынын кызматкерлери Евразия экономикалык биримдигинин аймагына мыйзамсыз ташылып келген эл керектөөчү товарларды колго түшүрдү. Бул тууралуу бажы кызматынын маалымат бөлүмү билдирди. Мындай көрүнүш ЯЭПтин бажы аймагына товарларды жана транспорт каражаттарын мыйзамсыз ташып кирүү фактыларын табуу жана аларга бөгөт коюу боюнча жүргүзүлгөн ыкчам иш-чарадан жыйынтыгында ачыкталган. Баткен бажычылары Кыргызстандын жаранынын башкаруусундагы Hyundai Porter үлгүсүндөгү транспорт каражаты токтотулуп текшерген учурда чектеш мамлекеттен мыйзамсыз ташылып келе жаткан жалпы салмагы 885 килограмм эл керектөөчү товарларды табышкан. Анда аялдардын бут кийимдери, балдардын футболкалары, төшөнчө төшөктөр, жүз арчылар, аялдардын кийимдери болгон. Кармалган товардын жалпы наркы 764.310 сомду түзөт. Айдоочу токтоткон учурда ЯЭПтин аймагында ташылып келе жаткан товар мыйзамдуу экенин тастыктаган бир дагы документ көрсөтө алган эмес. Бул факт Кылмыш жаза кодексинин 223-беренесинин 1-бөлүгү боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, материал Баткен облустук прокуратурасына өткөрүлүп берилди. Террордук топтордун катарында жүрүп кайра мекенине кайткандар өлкөсүнө коркунуч жаратат. Мындай пикирин бүгүн 27 июнда мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Жааматтык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин коопсуздук кеңештеринин катчылары менен жолугушуусунда айтты. Борбор Айз аймагынан жүздөгөн адамдар Сирияга кеткени белгилүү. Учурда аймактагы өлкөлөрдүн жетекчилиги ал жактагы жарандардын кайтаруу операцияларын ишке ашырууда. Бишкекте бүгүн ЖКК курамындагы мамлекеттердин коопсуздук кеңештеринин катчыларынын жыйыны өтүүдө. Күн тартибинде жааматтык коопсуздук абалы жана негизги коркунучтар, эл аралык терроризм менен экстремизмге каршы кошумча чаралар боюнча маселелер бар. Мындан тышкары Тажик-Ооган чек арасындагы абал жана Бириккен Улуттар уюмунун терроризмге каршы глобалдык стратегиясын ишке ашыруунун жолдору да талкууланууда. ЖККнун курамына Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан кирет. Ошто аймактагы ишкерлерди колдоо максатында аймактык экономикалык форум өттү. Форумда аймактагы жеке ишкерлерди колдоо үчүн кандай шарттар каралган, мындан ары инвестициялык климатты жакшыртуу тууралуу сөз болду. Ишкерлердин жаңы идеялар менен бөлүшүүсүнө шарт түзүлөт. Аймакта ишмердүүлүгүн жүргүзгөн ишкерлер эми жергиликтүү бийлик органдары менен тыгыз байланышта иштешет. Учурда аймактарда жаңыдан ишкердикти баштаган жарандарга жеңилдиктерди, шарттарды түзүү зарыл деп билдиришти катышуучулар. Бизнес форум Ошто биринчи жолу өтүп жатат. Ага Казакстан, Россия өлкөлөрүнөн жана Польша мамлекетинен инвестицияларды тартуу фондунун өкүлдөрү келишкен. 2018 жылга карата аймактарга тартылган инвестициянын көлөмү 850 миллион сомду түзгөн. Инвестиция көп тартылган аймактарга Чүй, Ысык көл, Жалал Абад жана Бишкек шаарлары кирет. Учурдун көйгөйү борбордон алыс жайгашкан аймактардагы ишкерлерди көтөрүү, алардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү. Эми башка аймактарга да ишкерлер аркылуу инвестор тартуу боюнча долбоорлор каралат. Аларга Баткен, Ош облустары кирет. Форумдун максаты да аймактардагы өндүрүлгөн продукциялар аркылуу ошол облустагы экспорттук потенциалды көтөрүү. Коңшу өлкөлөрдөн инвесторлорду тартуу, алар менен экспорт жаатында мамилелерди чыңдоо. Негизинен көп аракеттер болуп атат, бирок негизги аракеттер бүгүнкү күндө ушул сиз айткандай конкреттүү бир жумуштар менен коштолуш керек да. Биз азыр Айыл чарба министрлиги ушул көптөгөн ушундай практикадан качып атабыз. Биз конкреттүү түрдө ушул меморандумдарды түзүп сыртка чыккан, мисалы Россия, Казакстан салыптуу рынок болбосо Кытай мамлекетине бүгүнкү күндө ушул экспорттуу маселесин биз дагы мындай колго алып атабыз. Оштун тургундары эми жергиликтүү заводдон чыккан табигый нукура сүт азыктарды пайдалана алышат. Шарк айыл өкмөтүндө жайгашкан Ош Оржемил сүттү кайра иштетүүчү ишканасы калкты сапаттуу азыктар менен камсыздап жатат. Өндүрүш ишканасында жалаң гана сүттөн жасалган азыктар болгондуктан сырыйгы өзгөчө көңүл бурулат. Агро горизонт долбоору менен өнөктөштүктүн негизинде жабдуулар менен камсыздалып жаңыланды.
Күнүмдүк турмушта колдонулган жасалгасы менен сатыкка коюлган сүт азыктар дал ушундай жерде жасалат. Жергиликтүү тургундардан сүт алынгандан кийин аппараттын жардамында кайнатылып, өз-өзүнчө чакаларга куюп даярдашат. Биринчи лабораторияга текшерип, анализин алып, анан кийин буну сүзүп, анан мындай казандарга пиширабыз. Анан 150 литр батат мына казанга. Пишкенден кийин буну кайра сүзүп, бетонларга сүзүп, анан кефир үйтабыз. Ал эми ошол эле заводдо сүт, айран, каймак салынуучу кутучалар даярдалат. Аны жасоонун өзүнчө эрежеси бар. Коюлган азыктардын сапаты бузулбай сакталуусу кутучага байланыштуу. Күнүнө 100гө жакыны даярдалат. Сапатына да өзгөчө көңүл бурулат. Буларды чыгарып атканда караган жерибиз оозу главный. Ошо оозуна аба кирбей калыш керек. Анан жакшы алыш керек, анан арты жакшы алыш керек. Чтобы аба кирбеш керек, анан кефир чыкпаш керек да. Ишкана 2015-жылы курулса, жалпы 10 адам эмгектенет. Күнүнө 1 тоннага жакын сүт иштетилет. Мында чийки сүттөрдү фермерлер тапшырып кетишет. Ишкана анын тыгыздыгын, майлуулугун атайын текшерүүнүн негизинде алышат. Нукура азыктар ооруканаларга да жеткирилет. Эч кандай кошулмасыз каймак үчүн да атайын буйрутма бергендердин саны күн санап өсүүдө. Мындан ары ишкана кеңейтилип, азыктардын башка түрүн чыгарууну да планга коюуда. Баягы идентификационный номерлери менен, ошондой эле ошол малдын ветеринардык справкасы менен. Ошол аркылуу сүт алабыз, ошон үчүн биз баягы сүт иштетүүдө коркпой иштетебиз. Урт менен ряженка чыгарсак деп ойлойбуз. Дагы ошол кеңейтип, келечекте сүттүн көлөмүн дагы көбөйтсөк болот, жумуш орунун көбөйтсөк болот. Ошого дагы мүмкүнчүлүгүбүз бар, аракеттерибизди жатабыз. Бул ишкана USAID-тин Агрогоризонт долбоору менен ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Аталган долбоор айыл чарба ишканаларынын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу, аларды рыноктор менен байланыштыруу, айыл чарба секторунда каржы капиталынын жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу жана жумуш орундарын түзүү максатында иш алып барат. Мимоза Жаныбек кызы, Бексултан Абиев, Ынтымак. Жогорку окуу жайларынын студенттери арасында 2018-2019 окуу жылында президенттик стипендия үчүн сынак жарыяланды. Бул тууралуу президенттик басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда сынак президенттин Кыргызстандын жогорку окуу жайларындагы окутуунун күндүзгү формасынын студенттерине президенттик стипендияны ыйгаруу жөнүндө жоону бекити тууралуу жарлыгына ылайык жүргүзүлүүдө. Сынакка окуусун изилдөөчүлүк иш жана активдүү коомдук иш менен ийгиликтүү айкалыштырып айырмаланган студенттер катыша алат. Аталган сынакка байланыштуу бардык маселелер боюнча билим берүү жана Элим министрлигине 66 28 42 62 04 65 телефондору боюнча кайрылса болот. Бээнин сүтүн дары катары колдонуп, эл ичинде саамал деген термин жакынкы 10 жыл аралыгында калк арасында сиңип кетти. Бээден саалган сүттү ошол жерден дароо ичүү керек. Дарыгерлер саамал ичүү алдында атайын врачтардан кеңеш алып ичүүнү сунуштайт. Анткени кээ бир ооруларга саамал ичүүгө болбойт. Ал эми ар жылы ушул учурда жайлоого жылкылар менен чыккандар атайын шарттарды түзүп, сүт ичүүгө келген жарандарды тейлеп 100 миңден киреше табышат. Биздин чыгармачыл топ Баткендин Лейлик районундагы жайлоого барып келди. Лейлик районунун тургуну Толкунбек Отонов үй бүлөсү менен биргеликте жылда 8 баш саамал бээлерин алып, төө жайлоого келишет. Саамал ичкени келген адамдарды тейлеп, сезон учурунда 100 миң сомдой киреше табышат. Каарманыбыздын айтымында, жылдан жылга бээ сүтүн ичип, эс алууга келгендердин саны артууда. Күндө 5 жолу саап, саамал кылып, элдерге ичиребиз. Ушул убакта сразу саап, сразу ич керек. Майдын аягынан дейин ичи эмелкак ичилет да. Чөптүн жаңы чыккан чөп ушу дарылык касиети көбүрөөк болот да. Биздин чыгармачыл топ Лейликтин төө жайлоосуна барган кезде 10дон ашуун адам эс алып, саамал ичип жаткан экен. Эс алуучулардын бири Жаңгүл Абдрахманова атайын дарыгерлердин кеңеши менен жайлоого келип, бир күн ичинде 5 маал бээнин жаңы саалган сүтүн ичип жатат. Биз доктурлардын айтуу боюнча бул жайлоого келдик. Бул бээнин сүтү адам көп ооруларга дары. Bir күндө 5 маал ичилет, ал 300 сом болот. Ар 1,5 саатта ичилет. Мунун пайдалуу жактары бүт организмдерге, ар кандай ооруларга дары. Бээнин жаңы саалган сүтү адамдын ден соолугуна чоң таасирин тийгизерин медицина кызматкерлери да аныкташкан. Жылына саамал ичкен адамдын иммунитети 1 жылга чейин бекем болуп, оорудан алыс болоорун айтышууда. Ошол эле учурда айрым ооруларга саамал ичүү сунушталбайт. Гипертония ооруларына, хронический ичеги карын ооруларына мүмкүн эмес. Ошондуктан ичүүдөн алдын ала врачтын кеңешин алыш керек. Ичкенде дагы аз дозадан кичинеден баштап акырындап улам-улам көбөйтүп
ичкен жакшы болот. Кайсы ооруларга өтө пайдалуу, туберкулез ооруларына, аскандуулукта, энтероколиттерде өтө пайдалуу. Жайдан күзгө чейин төө жайлоого эс алууга Лилик районунун тургундары эле эмес, кошуна Тажикстан жана Өзбекстандан да жарандар эс алууга келишет. Бул жактагы жергиликтүүлөр саамалдан сырткары курут майын сатышып, жакшы киреше табарын белгилешти. Аскар Баймуратов, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен. Бүгүнкү күндүн негизги окуялары мына ушулар болду. Алдыда эртеңки күнгө өтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат бар. Кечиңиздер көңүл улансын. Саламатта калыңыздар.